Assalamu alaikum. Menin urmattуу görүүчүлөрүm. Бүгүнкү сиздердин айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мен өзүмдүн жеке атымдан, ошондой эле биздин карапайым эл тилектештигинин кыймылы деген ушул биздин кыймылыбыздын атыбыздан дагы чын жүрөгүмдөн куттуктап кетемин. Менин кыргыз элим, менин угуп жаткан достор, ушул тарыхый өзгөрүүлөрдүн, тарыхый алдыга умтулуулардын, улуу бурулуштардын мезгилинде турабыз ушул майрамда. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул куттуктоолор менен сиздерге жаңы таңдын атышын, таза таңдын атышын, таза мезгилдин келишин мен сиздерге чын жүрөгүмдөн каалаймын, достор. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган сөзүбүз ушул каалоо менен эле бирге бир ой жүгүртүп, тазаланып алалычы деген ой менен мен сиздерге ушул куттуктоо жана кайрылуумду жасап жатам, достор. Абал чынын айтканда абдан курчуп, адамдардын саясий активдүүлүгү өтө күчөп турган чак, адамдар жол издеп турган чак. Достор, биз ушундай кезде кыймылды түздүк. Биздин кыймылыбыз саясий, кандайдыр бир партиялык же болбосо адамдарды бир жака үндөп, кайсыдыр бир топко кошулуп бара жаткан адамдарды ал топтон бөлүп алып, бул топко кошуп, ушундай туура эмес жактарга баруу эмес. Биздин оюбуз тескерисинче аң сезимибизди жакшы жактарга буруп, чогуу болуп, ынтымактык менен 3000ге, 5000ге сатылып кетпегиле, көзүңөрдү чоң ачкыла, биз туңгуюкка келип капталып калдык келип деп ушул нерсени гана түшүндүрүү, достор. Жана дагы карапайым адамдар бир тилекте, бир билекте болуп, жакшы жол менен алдыга кетүүнүн бир мүмкүнчүлүктөрүн издөө болуп эсептелет, досторум. Айтып жатышат, силердин программаңар барбы, силердин эмнеңер бар деп. Достор, биздин программабыз 30 жылдан бери түзүлүп келе жаткан программаларыбыз бар. Ал нерселердин бардыгын өз кезегинде чыгарабыз. Азырынча мен сиздерге биздин башкы идеологияны, биз кандай туунун артында чогулабыз. Биз дагы албетте кыргыздын бир эле туусу болгон Манас. Манас деген улуу Манас болгон, достор. Биз Манасты кичинекейибизден көрүп, угуп чоңойгонбуз. Бизден азыркы кийинки муундар укпай калды, кызыкпайт. Алар Манастын ордуна Машаны көрүп калышты. Мультфильмдерди, жок нерселерди. А биз кыргыз болуп кетиш үчүн өзүбүздүн, бизге кереги жок башка батыштын идеологиясынын дагы, чыгыштын идеологиясынын дагы башка идеологиялардын дагы бизге өзүбүздүн накта кыргыздын, биз улуу эл болгонбуз. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошол улуу жүктү алып кетишибиз керек. Улуу Манастын туусу астында алдыга жылышыбыз керек. Мен айтып жатам, достор, Манас идеологиясынын чекесинде чогулушубуз керек бардыгыбыз. Манас деген улуу идеологиянын, Манастын жети осуятын, Манастын кайсыдыр бир согуштарын, казаттарын элдерге кирбейт ал. Мисалы үчүн мен айтып коеюн, жети осуят деп канча жолу үйрөтүштү, канча жолу мектепке киргизебиз деди программаны. Бириңердин кулагыңарда калдыбы? Билбейм, мен жеке жогорку билимдүү менин эле жүрөгүмө кире алган жок. Ал эми Манас деген сөз, мен кичинекейимден ошол Манасты көрүп чоңойгонбуз, угуп чоңойгонбуз. Манас деген улуу туунун алдында, улуу адамдын алдында, улуу баатырдын алдында, бизди чогулткан адамдын алдында, биз Манас идеологиясынын алдында чогулушубуз керек, достор. Манастын 40 чоросу болгон, Манастын жигиттери болгон. Азыркы менин айта турган нерсем жигитчилик деген сөз бар. Биз жигиттин ар намысын жогору коюп, Япондордо самурайлардын чести болсо, ошол самурайдын ар намысы болсо, бизде жигиттин ар намысы болуш керек. Жигит деген сөз, жигиттин оозунан чыккан сөз аткарылууга тийиш. Бизде жигит деген сөз бар, анын ар намысы, анын уяты, анын абийири жок болуп калды. Биздин кыймыл, карапайым адамдардын кыймылы, ошол жигиттин ар намысынын ушундай бир кодексин, мыйзамдарын иштеп чыгып, жигитчилик, чыныгы жигит болуу, жигиттер сактап калат кыргызды. Манастын туусу астында чогулган жигиттер сактап калат, достор. Чыныгы жигит болуу.
Мына ошол биздин башкы туубуз. Бул идеологияны, бул жигиттин ар намысын чекесинде ушундай чыныгы жигитчилик жөнүндөгү ойду мен каяктан алдым? Мен сиздер менен жакын арада тааныштырам. Ушул Санкт-Петербург шаарына Кыргызстандан менин досум келген эле, чыгармачылык жагынан. Тилекке каршы келгенден кийин жол жабылып калып, азыр кете албай калды. Ушул самолеттордон мүмкүнчүлүк болсо биринчи рейс менен кайра Кыргызстанга жөнөтөбүз деп турабыз. Кыргызстандан ушул нерселер жөнүндө биз көп сүйлөшүп, Нурбек Болотов деген мен чогуу машыгып, чогуу жүргөн досубуз бар. Ошол киши келип, ушул жигиттин, ал көбүнчө орусча сүйлөгөн жигит, эми Нурбек Болотовду көп эле адамдар эми билиши мүмкүн. Себеби Нурбек Болотов биздин кыргыз кино искусствосунда белгилүү каскадер, актер, чоң спортсмен, спорттун чебери таеквондо боюнча, мезгилинде таеквондо боюнча биздин тандалма команданын капитаны болуп жүргөн, көп эрдиктерди көрсөткөн, ал спорттон сырткары дагы эрдик деген медалы бар. Кыргыздын мыкты адамы, шаардын мыкты адамы деген номинацияларды жеңип алган абдан патриот жигитибиз да. Мен азыр шаарларда дагы байланышыбыз жок. Мен буйруса ушул жакынкы күндөрү Нурбектин өзү менен сиздерди тааныштырып, ушул кеткичекти 1-2 берүүнү буйруса алып барабыз. Ушул кодекс чести жигита, орусча айтканда, ушул жигиттин ар намыс кодекси жөнүндө сүйлөшөбүз, достор. Биз карапайым адамдар ушул кодекс чести жигитанын, жигиттин ар намыс кодексин киргизебиз буйруса. Ушул Манастын идеологиясынын четинде чогулабыз. Кыргыздын, достор, мен айтып жатам дагы. Батыш дагы эмес, чыгыш дагы эмес, чыныгы кыргыз деген, биз кыргыз деген ушул Манастын туусу астындагы кыргыз деген идеологиябыз болуш керек. Биз планетадагы байыркы өз тарыхыбыз, өз жолубуз бар улуу элдерденбиз, достор. Сиздер ойлобоңуздар, бул жерде улутчулдук, башка улуттарды артка түртүп, кыргыздын гана намысын улуттук деңгээлде баягы националист деп коебу, ошондой деп. Жок, терең жаңылышасыздар. Биз Манастын туусу астында чыныгы демократиялык, биздин Кыргызстанда бир улуттун башканын кызыкчылыгын жогору коюп, башка улуттарды артка төмөндөтүп, бир улут жыргап, калган улут жыргап калмай жок. Айкөл Манас деген болгон. Айкөл Манас, Айкөл. Эмне себептен Айкөл? Ал Айкөл деген берешен, Айкөл деген тең караган. Биз ушул Айкөл Манас атабыздын тегерегинде Айкөлдүк менен бардык улуттар бирдей, бирок ошонун ичинде кыргыз улуту. Кыргыз улуту. Биз кыргыздын жеринде жашап жаткандан кийин кыргызча сүйлөшүбүз керек. Орусча, англисче, французча, немисче сүйлөй бергиле. Бирок кыргыз тилинде бардык биз кагаздарыбызды, иштерибизди, сүйлөшүүлөрүбүздү шаарда биз кыргызча сүйлөшүбүз керек. Биз кыргызды жерип турсак анан кийин каяктагы Кыргызстан болот, достор? Бизде Айкөл Манастын тегерегинде жигиттин ар намысын колдонуп, улуу идеологиянын тегерегинде чогулушубуз керек, достор. Калп айтпай, жигит болуп, анан бүгүн бирди сүйлөп, эртеге артка кетип, биз ушундай нерселерден алыс болушубуз керек, достор. Улуу Рамазан айынын бүтүп жаткан ушул айт майрамында, достор, мен сиздерге ушул өзүбүздүн кийинки кадамдарыбыз жөнүндө дагы айтып, сиздер менен баарлашып, азыр ушул нерсенин тегерегинде оюбузду чогулталы, достор. Ынтымакта бололу, эч качан сатылбайлы. Саткын кыргыз деген атка конбойлу, достор. Бүгүн башка бир элдин кызыкчылыгын коргоп, эртеге башка бир элдин кызыкчылыгын коргоп, качанга чейин биз ар кандай туулардын алдында, ар кандай агымдардын алдында келебиз? Биздин өзүбүздүн идеологиябыз бар. Ал Айкөл Манас, достор. Айкөл кыргыз. Биз ошонун тегерегинде чогулушубуз керек. Менин сиздерге азыркы айтып жаткан нерселерим кандай деңгээлде жетип жатат, кандай деңгээлде жетпей жатат, мен билбеймин. Бирок бул нерсенин тегерегинде биз дагы абдан көп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, достор. Силер ойлобогула, 3-4 адам эле биригип алып анан кийин мындай андай деп туура түшүнөлү, достор. Абдан чоң кылтылдаган, кыйынчылык, жоопкерчиликтүү заманда турабыз. Мен айтып жатышат. Бирөө жазыптыр, тиги ФБдан, Фейсбуктан. Утурум эле, сен элди каяка буруп жатасың, Россияда отуруп алып,
канча акча иштеп атасың? 2 жолу жазды достор. Мен эч кандай бир реакция бербейм. Мен анткени сырткы бир сөздөрдүн бир кандайдыр бир адам сүйлөп койгондон таасир алып анан ага нервими корот. Мен нервим корогон жок. Просто силерде айтып коеюн достор. Мага эч ким акча берип, элди бөлдү, эме кылып аткан жок. Анан ал кишинин ким экен деп мындай карасам, атын айтпай эле коеюн. Жогорку билимдүү эле чоң эле иштерди иштеп жүргөн адам экен. Ошондой адамдар ошентип ойлоп жатат да. Анан мен дагы айттым, акчадан кыйналып атасызбы? Акчадан кыйналсаңыз эптеп чогултуп берели. Азыр мына эл аралык бир фондулар, боорукерлик фондулары болуп атат. Мен эл үчүн айтып жатам мага достор. Менин өзүмө жараша тиричилигим бар. Мен бирөөсүнөн 1 тыйын алып бул кезге чейин. Мен жакшы кызматта иштегем. Ошол менин ордумда иштегендер билет. Динамо деп ар бир чини көтөрүлгөн адамдар мен аркылуу келип, мен бир областты карап барсаң акчасын сала калышат. Мага андай нерселер жаккан жок. Мен лично өзүмө келе турган болсоңор. Чөнтөгүң акчаны салып берет. Мен жакшы иштеп атам, мен эме кылып берип атам деп. Мага андайдын кереги жок досум. Мен ошон үчүн келгем. Мен абдан эч ким чукубай турган майлуу, сүттүү жерден келгенмин достор. Иштеген эмесмин мен чын айтканда 2004-жылы. Анан кийин мындай бияка агым деп сиздер ойлобоңуздар. Мактанып атат деп. Мен эч кандай мактана турган силерге кое турган көрсөтө турган эчтекем жок. Мен мактансам өзүмдүн командам менен мактанам, тазалыгым менен мактанам досум. Досторумдун ошол ким биздин командадагы. Биз азыр таза адамдарды карап жатабыз. Эч кандай илинип кала турган жери жок. Эч кандай бир байлыгы жок. Эч кандай бир туугандарынын байлыгы жок. Чыныгы таза. Себеби таза адамдар гана адамга ишенич жаратат достор. Ошол бүгүнкү айт майрамыңыздар менен дагы чоң тарыхый бурулуштун алдында, чоң өзгөрүүлөрдүн алдында турабыз. Абдан жоопкерчиликтүүлүк менен карап, туура көз карашта болуңуздар. Саламатта туруңуздар достор.